Саламатсыздарбы? Мугалим Чырпыктан Чынар өстүрөт конкурсуна катталуу үчүн Nova Demi деген тиркемени телефонго орнотушубуз керек. Тиркемени телефонго орнотуу үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенден кийин бул жерге Nova Demi деп жазабыз. Англис тилинде жазабыз. Nova Demi деп жазып туруп издейбиз. Издөөчү баскычты басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Биз ушул приложенияны тиркемени телефонго орнотушубуз керек. Ал үчүн ушул тиркемени басабыз. Басканыбызда бизден установить деген жазуу чыгат. Установить дегенди басканыбызда бул тиркеме телефонубузга орнотула баштайт. Орнотулганга чейин бир аз күтүп турабыз. Бизге орнотула баштады. Азыр орнотулуп атат телефонго. Телефонго орнотулгандан кийин бул тиркеменин значогу телефондон чыгат. Бизден телефондон тиркеменин значогу ушундай болуп чыгат. Ушул тиркемеге катталуу үчүн ушул тиркемени ишке киргизебиз. Nova Demi деген тиркемени ишке киргизгенибизде бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерге биринчи турган жерге эгерде реклама чыга турган болсо, бул жерден рекламаны жаап койсок да болот. Рекламаны жаап коебуз. Бул жерге өзүбүздүн телефон номерибизди жазабыз. Биринчи кезекте катталуу үчүн бул жерден регистрация дегенди басабыз. Регистрация дегенди басып, ушул тиркемеге катталабыз. Регистрация дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Биринчи FIO деген жерге өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Андан кийин телефон номер турган жерге өзүбүздүн телефон номерибизди жазабыз. Телефон номерди жазганыбызда 0-ді жазбайбыз. Оператордун кодунан баштап жазып кете беребиз. Мисалы 0778 деп туруп өзүбүздүн номерди жазабыз. Пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Кайра пароль деген жерге ошол жазган паролубузду кайталап жазабыз. Бул жерден өзүбүздүн аймакты тандайбыз. Азыр бул жакка өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Орус тамгалары менен жазып чыгабыз, мисалы. Ушундай кылып өзүбүздүн аты жөнүбүздү, телефон номерибизди, паролду жазгандан кийин бул жерден чүй дегенди басабыз дагы аймакты тандайбыз, мисалы Баткен. Андан кийин бул жактан райондорду тандап коебуз. Район тандадык. Тандагандан кийин бул жактан регистрация деген баскычты басып коебуз. Пароль 10 символдон көп болбош керек экен. Азыр биздин паролубуз 10 символдон ашып кетиптир. Басканыбызда не более 10 символов дейт. Демек биз парольдогу символдордун санын азайтышыбыз керек экен. Азыр биздики 10 символдон ашып кетиптир. Ошондуктан парольдогу символдордун санын азайтабыз. Ушундай кылып парольду жазгандан кийин, демек биздин парольдогу символдордун саны 8 символдон көп болбош керек экен. Андан кийин төмөн жакта регистрация баскычын басабыз. Регистрация баскычын басканыбызда бизден кайра текшерүүнү сунуш кылып атат. Бул жерден продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда биз ушул тиркемеге катталабыз. Бул жерде поздравляем, вы успешно зарегистрировались деп чыгат. Бул жерден окей деген баскычты басып коебуз. Демек биз тиркемеге катталдык. Эми бул жакта, өйдө жакта 3 сызыкты баса турган болсок, бизден төмөнкүдөй менюлар чыгат. Бул жерде ушул курс, ушул тиркеме тууралуу маалыматтарды алсак болот. Бул жерде тесттер, китептер,
курстар тууралуу маалыматтар бар экен. Бул жерден биз книги деген бөлүгүнү баса турган болсок, бул жактан китептер чыгат. Экранды сол тарапка барактай турган болсок, бул жакта биздин мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китеп чыгат. Бул жерден ушул конкурс тууралуу маалыматты окусак болот. Читать далее дегенди басып, мисалы читать далее дегенди баса турган болсок, бул жакта мына ушул мугалим чырпыктан чынар өстүрөт конкурсу боюнча маалымат берилген. Бул жерден дагы просмотр дегенди басып туруп, айрым маалыматтарды көрсөк болот. Азыр назат кылалы. Андан кийин назат кылалы. Биз активдештирүү үчүн бул жакта тематические тесты деген бар. Учетный записибизди активация кылуу үчүн ушул тематикалык тесттер дегенди басабыз. Тематикалык тесттер дегенди басканыбызда бул жакта тесттердин түрлөрү чыгат. Бул жактан биз төмөн жака түшсөк, мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген тест турат. Ушул жерден биз пробный тесттен өтсөк болот, же активация кылсак болот. Мына мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген басканыбызда бизден төмөнкүдөй билдирүү чыгат. Биз активация кылуу үчүн бул жерден активировать деген баскычты басабыз. Активировать деген баскычты басканыбызда бизден код сурайт. Бул жерге өзүбүз алган китептеги 3-чү барактагы кодду теребиз. Ушул жерге мугалим чырпыктан чынар өстүрөт деген китепти ачканыбызда 3-чү барагында код турат. Ошол кодду ушул жерге терип чыгабыз. Ошол кодду терип продолжить дегенди басканыбызда бизден ушундай билдирүү чыгат. Поздравляем, вы успешно активировали выбранную услугу деген. Биз бул жерден окей деген баскычты басып коебуз. Окей деген баскычты басканыбызда, демек биздин учетный запись активация болду. Активация кылганыбыздан кийин бул жерден биз просмотр дегенди басып, пробный тесттен өтсөк болот. Ушул жерди басабыз. Просмотр дегенди басканыбызда бул жакта ваш результат 0 балл деп турат. Демек биз азыр пробный тесттен өтө элекпиз. Продолжительность теста 30 минут дейт. Количество вопросов 16, количество попыток 2 дейт. Төмөн жакта самые высокие баллы деп турат. Бул жерде ушул пробный тесттен өткөн тапшыруучулардын балдары турат. 87%, 81% деп кайсы райондон, кайсы аймактан тапшырганы баары турат. Бул жакка төмөн жака түшө турган болсок, төмөн жакта начать тест деген баскыч турат. Ушул начать тест деген баскычты басып биз пробный тесттен өтсөк болот. Начать тест деген бассак, бизден ушундай билдирүү чыгат. Вы действительно хотите начать деп. Эгерде тесттен өтүүнү каалай турган болсок, бул жерден да деген баскычты басабыз. Да деген баскычты басканыбызда бизден тесттин суроолору чыгат. Бул жерде тесттин суроолорун окуп, туура вариантты тандап, следующий деген баскычты басып коебуз төмөн жактан. Ушинтип 16 суроонун баарына жооп чыгабыз. Жогорто бул жерде тесттин убакыты кетип атат. Азыр бизде 29:36 секунда бар. Төмөн жакта ар бир суроого жооп бергенден кийин следующий дегенди басып жооп беребиз. Нова деме тиркемесине ушинтип катталып активация кылып коебуз. Конкурс башталганда ушул тиркеме аркылуу тесттик тапшырмаларды аткарып конкурска катышсак болот. Ошондуктан мугалим чырпыктан чынар өстүрөт китебин окуп чыгып, конкурска жакшы даярдыктар менен барсак, буюрса ийгиликтер болот деп ишенемин. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Баарыңыздар жеңишке жетишиңиздер.